Өлкө боюнча коронавирус илдетинен сакайгандардын жалпы саны 29.500-дөн ашты. Өткөн түнү болсо 767 бейтап оорудан айыгып үйүнө чыгарылды. Жугуштуу дартты жеңгендердин көбү Бишкек, Чүй, Ош жана Жалал Абадта. ЛТР каналынын чыгармачыл тобу темир жол ооруканасында дарыланып, үйүнө чыккандардын абалын сурап кайтышты. Салимбай ата Талас шаарынан Бишкекке келип дарыланууга алынган. Коронавирус илдетин жуктуруп алганы өнөкөт оорулары козголуп, кыйналганын айтат. 11 күн дегенде абалы жакшырып, азыр үйүнө чыгып жатканына кубанычта. Ана 60тан ашканда өлүп каласың дейт, айыптырып коюшту. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолуктан өтө турган эчтеке жок. Анан бул жалпы коллективный разыбыз. Огатын берет, 3 мал келип текшерет. Мына мен сахарың бар, давление бар эле, жүрөк бар эле. Бәрін салып беріп, түшүндүрүшүп атыр. Жакшы. Темир жол ооруканасынан Салимбай ата сыңары улуу муундагы ата-энелерден 3-өө коронавирус илдетин жеңип үйүнө чыгып жатышат. Өлүмдөн сактап, өмүр улаган дарыгерлерге 1000 мертебе ыраазычылыгын айтышат. Дарылардын баары бар экен, баарын камсыз кылып атышты. Эч нерсе сатып келгеним жок. Бүгүн ошо чыгарып үйгө жөнөтүп атышат. Мен ыраазымын медработниктерге. Ошол жерден мет айымдар күн түнү биздин кызматыбызда болуп, айыктырып үйүбүзгө жөнөтүп атат. Очень хороший медперсонал. Вот низкий поклон, человеческие поклоны. Они здесь посмотрели и сразу же госпитализировали, назначили полный курс лечения. Вот сейчас я выписываюсь. Я хорошо себя чувствую. Еще, конечно, есть некоторые там отдышки, но это восстанавливаться надо. Азыр ооруканада болгону 37 бейтап коронавирус илдети менен дарыланып жатат. Өтө оор абалда жаткандар бирин серин эле. Бул жакта орун 55 кишиге ылайыкталса, азыр 20га чукул керебет бошоду. Бош орун бар бүгүнкү күндө. Кабыл алып атабыз. Анан бүгүнкү күндө азыр шаарда кээ бир ошол ачылган ооруканалар убактылуу алар жабылышып, бизге бүгүнкү күндө эртең менен сүйлөштүк, скорый менен 4 орунду которушат. Бул жак кызыл зона саналганы, күн сайын дезинфекциялоо иштери аткарылууда. Имарат гана эмес, бейтаптар жаткан керебет, шейшептер дагы. Тамактарын берип 3 маал, кийимдерин, шейшептерин которуп, шейшептер 3 маал жуулат. Жана эки костюмдар дагы многоразовый бар, анан одноразовый бар да. Одноразовыйды стилизация кылып ыргытабыз, а многоразовыйларды жууп берет. Жалпысынан акыркы суткада ооруканалардан 767 бейтап чыкты. Сакайгандардын көбү Бишкек, Чүй, Ош жана Жалал Абадта. Бишкек шаарынан 184, Ош шаарынан 65, Чүй облусунан 104, Ош облусунда 102, Талас облусунда 77, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 80, Жалал Абад облусунда 98 жана Баткен облусунда 48 бейтап дарыланып чыкты. Кошумчалай кетсек, өлкөдө коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 29.510 жетти. Илдетти жеңгендер үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө 14 күн болушушат. Салабат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.